Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев Алмазбек Шаршенович. Саламатсыздар, урматтуу мекендештерим. Жыл сайын пресс-конференция билесиңер жылдын аягында өткөрүп атабыз. Быйыл 4-чү пресс-конференция. Албетте мага бир топ доклад макалаттар жазылган. Аларды окуп отурсам болот, бирок менимче мүмкүн түз эле суроо жооп койсок туура болобу? Добрый день, уважаемый господин президент. Кушубак күнүңүз менен, урматтуу президент. Өзүңүзгө маалым болгондой, закондуу түрдө таблик жамаатка тыюу салынган СНГ аймактарында. Мисалы Кыргызстандын Евросоюздашы болгон Россия менен Казакстанда. Таблик жамаат Кыргызстанга бүгүнкү күндө коркунуч алып келиши мүмкүнбү ушул абалда? Рахмат. Я бы здесь вам хотел напомнить, что вот в некоторых... Мен сиздин эсиңизге салсам, кээ бир мамлекеттерде ак жолук кийгенге жана сакал койгонго тыюу салган. Эми башка мамлекеттерде тыюу салгандыр. Бирок Кыргызстан туура эле жолдо баратат. Жаап коюу оңой эле. Бирок мен ойлобойм бул менен радикалдашуу токтоп калат деп. Мисалы кошуна мамлекеттерде тескерисинче көп чыгышты Кыргызстанга караганда. Бул менин жеке оюм эмес. Мына силер Казакстан таблик жамаатка тыюу салдыңар. Бирок алар жок болуп кеткен жокко. Же ошондой деп ойлойсуңарбы? Жок, ошол өзүңөрдө Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда жүрүшөт чектен ашып. Бирок жакшылыкты жайылтып жаткан болсо жүрө берсин. Эгер тыюу салсаң деле чыга берет. Жок болуп кетпейт. Алар башка тараптан үйрөтө баштайт. Бирок радикалдашуу бул менен токтоп калат деп ойлобойм. Мисалы аларга ар тараптан жоолукка жана сакал койгонго тыюу салсаң, андай элдер куралдар менен чыгышат. Качан адам бул маселеге тыюу салынмаганын билсе, анда муну угуп, аны угуп көрөт да, өзүнүн туура жолдо кетип жатканын түшүнөт. Биз туура жолдо эле кетип баратабыз. Себеби менин диним мени коркунучка салбайт. Мен Куранды бир нече жолу окуп чыкканмын. Мен каалаган теолог менен талашуум мүмкүн Курандагы аяттар жана сүрөлөр боюнча. Кээ бирлер бул ишти түшүнбөсө эле коркуп тыюу салып коет. Бирок биз таблик жамаатына тыюу салбай туура кылдык. Турцияны караңыз. Алар тыюу жолу менен эмес, түшүндүр жолу менен жетишти. Ошондуктан кайталап дагы айтамын, биз да элге көбүрөөк түшүндүрүшүбүз керек. Эгер бул дааватты ишке ашырсак, мындан да мыкты натыйжаларга жетишербиз. Сможем вот эту работу поставить, то, может быть, даже эффект больше будет, понимаете?